көп адамда жалкоолук деген оору бар. Ушул жалкоолук дегенен кантип арылса болот? Жалкоолук деген эле эмне? Келиңиз мен түшүндүрүп берейин. Жалкоолук деген бул бир ишти баштаардан алдын ошол иштин кыйындыгын, мүшкүлүн ойлоп отуруп, мындайча айтканда ал нерсенин жыйынтыгын ойлобоо адаты да. Мындайча айтканда бир ишти баштайсың, ал ишти баштаганда онун кыйынчылыктарын гана ойлоп аласың, бирок анын результатын көрбөйсүң. Мындайча айтканда результатын ойлобойсуң. Потом сен эмне кыласың? Кыйналасың. Мындайча айтканда жалкоолугуң тутуп калат, көтүң тырышып калат. И потом эми кара, мисалы келтирейин. Курсагың ачты, тамак жегиң келип атат, бирок ошол сен жакшы көргөн тамакка барыш үчүн бир топ жолду басып өтөсүң. Бирок ал бир топ жолдун аралыгы алыс, еще пересадка менен барасың. Но ал тамакты сен жакшы көрөсүң. Потом ал тамактан сен кайф аласың. Ал эттин, ал тамактын даамы кандай экенин прекрасно знаешь да. Поэтому сен эмне кыласың? Жолду, пересадканы унутасың дагы. Мен ошо этти жешим керек, ошо тамакты жешим керек деп любом кипишип барасың. Туурабы? Ошол сыяктуу эле дагы бир мисал келтирейин. Аял кишилер эмне үчүн экинчи баланы төрөйт? Себеби биринчи баланы төрөгөндө аял кишиге өтө оор болот, кыйын болот. Бирок если аял киши мен төрөсөм ооруйт, денем ооруйт, кыйналам деген нерсени башына кое бере турган болсо, ал адам төрөбөйт. Бирок ал нерсени ойлобойт, эмне кылат? Биринчиден, бала ушунчалык ширин болот. Экинчиден, төшөк маселеси. Үчүнчүдөн, мындайча айтканда, үй бүлө курууда, күйөө менен болууда, отношенияда мындайча айтканда жыргалчылык, рагат бар. Мындайча айтканда, аял киши бала төрөө дегенде сразу баланы төрөш керек деп роддомдо жатканын элестетпейт. Ал эмне? Бала ширин, аябай сонун, өзүнчө бир таттуулугу бар, төшөк ширин, онусу бар, үй бүлө куруу андан дагы жакшы. Мисалы, ошолорду ойлогон үчүн аял киши дагы жанагы бала төрөгөн деген кыйынчылыкты унутуп коет. Ошол сыяктуу эле сиз дагы эгерде жалкоо боло турган болсоңуз, просто так сиз ошол иштеп аткан ишиңиздин жыйынтыгын ойлойсуз. Жыйынтыгы сизге рахат береби? На этом халас. Сиз просто аны результатка иштейсиз дагы, кыйынчылыктарын ойлобостон иш кыласыз. Бирок бир но деген важный нерсе бар. Бул нерсени баарын кылыш үчүн артынан бирөө сайгылап турган наставник керек, же болбосо улам мотивациядан улам жол көрсөтүп турган бир адам керек болот. Мага наставник керек. Мен рилстардан сүйлөп чыгам, результат кылам, акча табам дей тургандар болсо, дайреке мен деп жазыңыз.